кайрылуу кароого өтөбүз. Сөз судья Жамил Асанбековичке берилет, баяндама берүү үчүн. Рахмат. Урматтуу сот жана сот отурумунун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна 2022 жылдын 4 апрелинде Данияр Эдилбекович Исраиловдун жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 9-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 2-бөлүгүнө, 24-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-абзацына, 42-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. Исраиловдун пикири боюнча, талашылып жаткан ченемдин колдонушу бул киргизилип жаткан чектөөлөр Конституциянын 23-беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн максаттарга өлчөмдөш болушу керек деген принципти бузат. Тиешелүү райондо туулган адамдарга акимдин кызмат ордун ээлөө укугун негизсиз чектейт. Исраилов Конституциянын 24-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-абзацына шилтеме жасап, басмырлоого тыюу салуунун конституциялык кепилдиктери, анын ичинде мамлекеттик башкаруу тутумунун бирдиндигинде жана бүтүндүгүнө негизделген мамлекеттик жарандык кызматка карата да колдонула тургандыгын белгилейт. Анын принциптеринин бири мамлекеттик кызматка кирүүдө басмырлоонун кандайдыр бир түрүн алып салган жарандарга бирдей жеткиликтүүлүк принциби болуп саналат. Бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 3-беренесинин 4-пунктунда каралган. Бирок талашылып жаткан ченем бул тыюуну бузуу менен тиешелүү райондо туулган адамдарды башка райондо туулган адамдарга салыштырмалуу бирдей эмес абалга коет. Анткени акыркылар тиешелүү райондун акими кызматына ошол райондо туулбагандыгынын негизинде гана талапкер боло алышат. Арыз ээсинин пикири боюнча адамдын туулган жери жана мамлекеттик кызматка кирүүсүнө баш тартууга себеп болбошу керек. Анткени эмгек чөйрөсүндө басмырлоого тыюу салуу бардык жарандардын эмгекке жөндөмдүүлүгүн жүзөгө ашырууда бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнү билдирет. Исраилов өзүнүн жүйөлөрүн негиздөө иретинде эл аралык келишимдердин, тактап айтканда адам укуктарынын жалпы декларациясынын, экономикалык, социалдык жана маданий укуктарын жөнүндө эл аралык пактынын, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык адамдын укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндө көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин конвенциясынын басмырлоонун кандайдыр бир түрлөрүн алып салууга багытталган жоболоруна шилтеме жасаган. Жогоруда айтылгандай, Исраилов талашылып жаткан ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп табууну суранат. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2022 жылдын 30 апрелиндеги аныктамасы менен бул өтүнүч өндүрүшкө кабыл алынган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна 2022 жылдын 13 сентябрында Ашыркы Уулуу Кенжебектин жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 46-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктун, 52-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктун, Конституциянын 23-беренесинин 2-бөлүгүнө, 24-беренесинин 1-2-бөлүктөрүнө, 37-беренесинин 3-бөлүгүнө, 42-беренесинин 1-бөлүгүнө, 55-беренесине, 56-беренесинин 1-2-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. Ашыркы Уулуу Кенжебектин пикири боюнча талашылып жаткан ченемдер
аркылуу мыйзам чыгаруу органы жарандардын конституциялык кызмат кылуу укугун чектеген жана кандай максатта мындай чектөө негизделгени түшүнүксүз болуп жатат. Талашылып жаткан ченемдерге ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары кайсыл шаарда же айылда туулган болсо, ошол шаардын же айылдын административдик аймактык бирлигине караштуу өз алдынча башкаруу органынын аткаруу бийлигинин жетекчиси болууга мүмкүн эмес. Мындай мыйзам ченем жарандын муниципалдык саясий кызматка кирүүсүнө бирдей укукту жана мүмкүнчүлүктү түзө албайт, деп эсептейт Ашыркул Уулу Кенжебек. Айтылгандардын негизинде Ашыркул Уулу талашылып жаткан ченемдерди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп табууну суранат. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 2022 жылдын 5 октябрындагы аныктамасы менен бул да өтүнүч өндүрүшкө кабыл алынган. Исраиловдун ошондой эле Ашыркул Уулунун талаптары өзүнүн мазмуну боюнча окшоштугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 32 беренесинин 1 бөлүгүнүн 1 пунктуна ылайык судья баяндамачынын 2022 жылдын 6 октябрындагы аныктамасы менен аталган иштер бир өндүрүшкө бириктирилген. Иштин туура чечилиши камсыз кылуу максатында кайрылууларга байланыштуу текшерүү боюнча бардык аракеттер көрүлдү жана жыйынтыгында иш боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отурумунда кароого даярдыгы бар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Урматтуу судьялар, суроо барбы Жамил Асанбековичке? Тилек Алмазбекович, сизге түшүнүктүүбү же которуп берелиби? Кайрылуу Соонович. Жок, түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Бир кошуп кое турган баягы даярдык жүрүп атканда эки тарап бизге келген. Анан бул жана кыргыз тил, орус тил бир тарап орусча суранган, бир тарап кыргызча жүргүзүүнү суранган. Ошондуктан баягы мыйзамдуулук жолун көздөп мамлекеттик тилде ишти кароону чечкенбиз. Ашыркул Уулу каршы эмес болгон. Баягы кээ бир өкүлдөр орусча сүйлөсө мен түшүнөм деп айткан. Ошондуктан баягы азыркы учурда котормочу катыша берсин. Мен ойлойм, кимдир түшүнбөй баратса, колун көтөрүп койсо, переводчик, котормочу толуктап кете берсин. Биз ошол сот отурумунун тартиби боюнча сүйлөшүп алалы. Эгерде Тилек Алмазбекович орусча сүйлөсө, эгерде ошону которгонго керек болсо, ошону айтып турасыңар, биринчи. Же кандай деп сүйлөшөлү? Же толугу менен которуш керекпи? Бул эң биринчиден Ашыркул Уулу Кенжебек сизге суроо. Мага которуштун кажети жок. Орус тилин түшүнөм. Толук түшүнөсүз, толук эле түшүнөм. Анда процессти жеңилдетиш үчүн, эгерде каршылык жок болсо, анда ошондой тартипке өтөлү. Мына котормочу отурат, толугу менен катышат. Эгерде бир сүйлөм болобу, же ойду түшүнбөй калсаңыздар, ошону токтотуп сурансаңар болот, аны которуп беребиз. Сүйлөштүкпү,